Анжелика жана Асеманын чыры. Сен буга чейин эле акылсыздыгыңды далилдеп келгенсиң. Ырчылар Анжелика Кайратова жана Асема Токтобекова социалдык тармакта айтыша кетишти. Бул тууралуу аткаруучулардын интернеттеги баракчасына шилтеме берип Барометр билдирет. Окуя ырчы Анжелика өлкөдөгү оор кырдаалга кол кабыш кылып, өзү теңдүү ырчылар, блогер, жеке ишкер жана кайрымдуу адамдар менен бирге жасалма дем алдыруучу аппаратка жана кычкылтек концентратына каражат чогултуусунан улам башталган. Ырчы актриса Асема Токтобековага болгон ырчынын баары чуркап жүрүшөт. Сиз көрүнбөйсүз го. Анжелика айымга датка наамын берсек да аздык кылат деп пикир калтырган күйөрманы. Ага карата Асема төмөндөгүчө жооп берген. Бергиле, башкасын да бергиле. Мен көрүнбөй жатсам, сизге окшоп телефонду чатыма коюп, инстагдагы пиарларды көрүп жаткан жерим жок. Өзүмдүн жеке үй бүлөмдөгү түйшүгүм толтура. Мен энемин, эри бар аялмын. Сизге башкасына караганда өзүмдүн бирге чыга элек уулумдун ден соолугу маанилүү. Биздин үй бүлөдө жолдошум жүргөнү жетишет деп ойлоймун. И вообще, мен силерге милдеттүү эмесмин. Ушундай доодураган нерселерди токтоткула, уят деп жазган ал. Бул жаңылыкты социалдык тармактан көрүп Анжелика ага жооп беретинде. Сен буга чейин эле акылсыздыгыңды далилдеп келгенсиң. Эрим жок, эшек тагылап жүргөн жокмун деп жазган ал. Асема жеке баракчасы аркылуу Анжеликага жооп берди. Бул Анжелика деген сиңдиме катуу тийген экен сайттын жазганы. Эмне дейм эми? Акылдуу эле айымго дечи элем. Оштун аэропортунан апасы менен учакта баратып, үйүндөгү жаман нерселерди айтып берсе, аябай кабатырландым эле. Капельницадан кийин акыбалы жаман болуп атканынан, бул сиңдим менен жакын тааныш болбосом да жакшы сөздөрүмдү аябай апасына поддержка бергенмин. Негизи кызыгуум да жок үй бүлөгө. Сенсиреп эле жазганынан билсе болот экен тарбиясын. Элге зыяны тийбеген соң бирок мага жеке кайрылыптыр. Эрим бар деген сөз калп эмес. Анча-мынча сенин жалган сөздөрүңө караганда деп жазган Асема. Ага Анжелика видео тасма аркылуу Асемага кайрылып, адамдарды бөлбөөгө, кыздарынын атасы бар экенине, бактылуу жашап жатканын белгиледи. Мындан кийин айтышуу ырчылардын сахналаштары токтотууну чакырды. Кыздар урушпагыла, экөөң тең жакшы кыздарсыңар. Чалышып өз алдынча четишип алгыла. Мындай кырдаал болуп жаткан ынтымакта болушубуз керек деп жазган Бактыгүл Бадиева. Койгула кыздар, уят болот. Бири-бириңерди кемчиликти, капачылыкты айтышып алганга, жолугушуп сүйлөшкөнгө шартыңар бар да. Элге эмнеге саласыңар? Экөөң тең мыктысыңар, балдарга энесиңер. Садага болоюңдар, акылыңарга ээ болгула деп жазган Гүлнара Калдарова. Маалымат булагы Барометр чекиткейжи. Жаша Асел. 26-июнь күнү саат 3:47-де Бишкектин Медеров менен Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде автокырсык катталды. Башкы жол катары саналган Медеров көчөсү менен бара жаткан Toyota Camry үлгүсүндөгү унааны патруль жеке күзөт кызматынын унаасы капталдан келип сүздү. Toyota Camry'нин белгилүү ырчы Асел Кадырбекова башкарып бараткан. Кырсыктын кесепетинен ырчы оор абалда ооруканага жеткирилди. Баш мээсинен ачык жаракат алды. Заматта Медеров менен Тыныстанов көчөлөрү ызы-чуу боло түштү. Жардамга чуркап баргандар жабыр тарткандарды унаадан чыгарууга аракет жасап, биринчи жардам көрсөтүп жатышты. Тез жардам кызматы келип, эки унаанын айдоочуларын Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна жеткиришти. Реанимация бөлүмүнө жаткырылган Асел Кадырбекова баш мээсинен ачык жаракат алганын, моюн омурткасы жана акыреги сынганын дарыгерлер маалымдашты. Ал эми патруль күзөт кызматынын унаасындагылар жеңил жаракат алып, айдоочу ооруканада жатат. Ырчы дарыланып жаткан Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун башкы дарыгери Алмазбек Кубатбеков бейтаптын абалы тууралуу мындай деди. Учурда бейтап оорукананын кайра жандандыруу бөлүмүндө жатат. Баш мээсинен ачык жаракат алган, моюн омурткасы жана акыреги сынган. Абалы өтө оор деп бааланууда. Бейтаптын абалы азырынча өзгөрүүсүз бойдон калууда. Тагыраагы эсине келе элек. Симптоматикалык дарылоо жүргүзүлүп жатат. СИЗО 1-ге камакка алуу чечими чыкты. Аталган жол кырсыгы боюнча 297 автотранспорт каражаттарынын кыймылын жана аларды эксплуатациялоонун коомсуздук эрежелерин бузуу менен сотко чейинки өндүрүш ачылып, тергөө иштери жүрүп жатат. Маалыматты 30-июлда Бишкек ШИИБдин басма сөз катчысы билдирди. Мекеме кырсык тууралуу кеңири маалыматты кырсыктан 5 күн өткөн соң гана берди. Автокырсык 26-июнда саат 3:45 чамасында катталган. Анда 25 жаштагы Ому аттуу жаран Honda Odyssey унаасын Тыныстанов көчөсү менен айдап баратып, Медеров көчөсүнүн кесилишинен Toyota Camry үлгүсүндөгү
унааны сүзүп кеткен. Кырсыктын кесепетинен Toyota Camry унаасынын айдоочусу 1991-жылы туулган АК Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна жеткирилген. Honda Odyssey унаасынын айдоочусу 1995-жылы туулган ОМ дагы травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна жеткирилген. Ал эми ушул эле унаанын жүргүнчүсү 1994-жылы туулган КО улуттук госпиталда жатат. Бул жол кырсыгы жазык кодексинин бирдиктүү реестрине 297-берене менен катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Учурда жол кырсыгын жараткан деп шектелген 25 жаштагы ОМ кармалып, ооруканада аны милиция кызматкерлери кайтарып жатышат. Свердлов райондук соту тарабынан шектөөнү 1 айга, СИЗОго 1 ай камакка алуу чечими чыкты. Бүгүнкү күндө сотко чейинки ачылган кылмыш ишинин алкагында тиешелүү экспертизалар дайындалды, деди мекеменин маалымат катчысы. Тез жетип баруу талабы жок. Патруль күзөт кызматынын аткаруучу директору Алмаз Жумадиловго байланышканыбызда буларга токтолду. Бир объекттен чакыруу түшүп, биздин 2 кызматкер ошол жака бара жатышканда бул кырсык орун алды. Негизи чакыруу түшкөндө канча бир убакыт ичинде тез жетип баруу деген талабы жок. Чакыруу түшкөн жерге жол эрежесин сактап гана жетиш керек. Бул тууралуу күн сайын кызматкерлерге инструктаж өткөрүлүп турат. Мен GPS навигатор караганда биздин унаа саатына 66 чакырым ылдамдыкта бара жаткан экен. Бул көрсөткүчтү тергөөчүгө өткөрүп бердим. Кырсыктын кесепетинен унааны башкарып бара жаткан ОМ баш мээси чайкалган. Жанындагы КА бутунун тамыры жабырып каптыр. Денелеринен мындан башка оор жаракат алышкан жок. Учурда экөө ооруканада жатышат. Кызматкерлер мас абалда болушкан деген маалымат туура эмес. Тилекке каршы жол кырсыгы күндөн күнгө көбөйүп жатат. Кудай деле көрүп турат. Бул атайлап уюштурулган кырсык эмес. Асел биздин 2 кызматкерибиз эртерээк сакайып, аман-эсен буттарына туруп кетишин каалайбыз. Үй бүлөлөрүнө, бир туугандарына сабыр тилейбиз. Нурлан Насип, сен мага керексиң. Учурда өмүр үчүн күрөшүп жаткан ырчынын жолдошу Нурлан Насип социалдык тармактык баракчасына "Сен мага аябай керексиң. Суранам кетпе, Аллах жардам берчи" деген сөздөрдү камтыган сүрөттөрдү жарыялады. Келинчегинин абалы азырынча оор экенин айткан Нурлан Насип кыскача буларга токтолду. Аселдин абалы оор бойдон калууда. Биз үчүн окуя тууралуу айтып берүү жагымсыз болуп жатат. Дарыгерлер да ишине тоскоолдук жаралып жатканын айтып суранып жатышат. Буйруса Асел жакшы болгондо өзү да биз дагы маалымат беребиз. Ойгон Асел. Асел Кадырбекованын кырсыкка кабылганын жумурай кыргыз журту абдан тынчсыздануу менен кабыл алышты. Ырчынын ден соолугуна, өмүрүнө сана тарткандар социалдык тармактарда #жаша-асел деген хэштег менен ырчынын сакайып кетишин тилеп жатышат. Кыргыздын белгилүү ырчысы жол кырсыкка кабылып ооруканада жатканын орусиялык басмалар да жазышты. Ал эми орус акыны Максим Федин ырчыга арнап Асел Кадырбекова "Держись" аттуу ыр жазды. Бул ырды Максим Федин өзүнүн социалдык тармактарда баракчасында жарыялады. Асел, сен ойгонушуң керек, жашашың керек. Назик дегенде күчтүү жан, рух бар деп ишенебиз. Сени жолдошуң Нурлан, өзүң коюп койгондой окшош ширин кызың Дарыя, ата-энең, жакындарың кыргыз эли күтүп жатат. Жаша Асел, деп билдирүү калтырышты. Маалымат булагы Суперчекит KG.